Биз билим берүү мыйзамын кабыл алганыбызга 2 жыл чукулдап келатат. Бирок тилекке каршы көптөгөн мыйзам алдындагы ар кандай ченемдик укуктуу токтомдор жана башкалар иштебей атат. Мен ошо акыркы 2 жумада бир сыйра эмне себептен биз билим жагынан аксап атабыз деп бир канча кагаздарды карап чыгып, бир канча мугалимдер менен сүйлөшсөм, чындыгында бизде мугалим өтө керексиз кагаздар менен жүктөлгөн экен. Ошого карата маалымат угуңуздар. Мугалимдер өтө көп отчеттор менен жүктөлгөн. Бул формалдуулук отчеттук, бул эч кандай билим берүүгө таасир этпейт. Баланын билимине эч тиешеси жок отчеттор бар экен. Мен бүгүнкү күндө соткага чогуттум ошо отчеттордун бүт сүрөттөрүн, жүздөгөн кагаздар. Мугалимде убакыт жок. Бала менен алек болгонго, ал ошол кагаздын үстүнө кагаз. Мен мындай өмүрүм мынча кагаз толтурган эмесмин. Көп жумушта иштедим, бирок абдан там калдым да. Негизи биздин анализ боюнча мугалимдин бүгүн Кыргызстанда 40% убакыты ошо кагаз толтурганга кетет экен. Ал кереги жок кагаздар, ал билимге эч таасири жок. Бирок дүйнөлүк практикада 10%дан убакыт ашпаш керек экен. Мугалимдин убакыты 10%дан кагаз толтурганга кетпеш керек. Биз бүгүн санариптештирүү министрлигин инновация министрлиги деп атадык. Бирок мектептерде 70-50 жылдарда эле кагаздар толтурулат экен. Мында 100 жыл мурун кандай толтурулса, ошо боюнча эле келатыптыр да. Кийинки слайдты өтсөңүз. Мугалимдин убактысы эмнеге кетип жатат? Жок, буга чейинки, дагы буга чейинки. Соцпаспорт деген бар экен ар бир балага. Бала мектепке келгенде бир 3-4 беттен турган соцпаспортту мугалим кол менен толтурат экен. Элестетип бериңиздер. Баланын аты жөнү, бала бир туугандары, ата-энеси, ким каякта иштейт, жана башка. Биз депутаттар ушу жумушка келгенде бир эле жолу толтурабыз бул кагаздычы. А мугалимдин азыр билесиздер, класстарда 30, 40, 50 баладан бар. Ар бирөөнө 2-3 беттен толтуруп көрүңүздөр. Сабак бергенге убакыт деле калбайт. Азыр түндүк системасында ар бир балага бүт маалымат бар. Мен ойлойм, бул отчетту эч кандай мугалимге жүктөлбөш керек. Муну толугу менен түндүк системасы аркылуу автоматтык түрдө маалыматты кимге керек болсо ошол жерден чогултуп алыш керек. Мына кийинки отчет болсо класс жетекчилеринин секциясы. Ар бир мугалимдин ушуга папкасы бар экен. Ай сайын ошо папкасына бир кагаз кошуп толтуруп турат экен. Ата-энелер мектеби деп бүгүнкү күндө негизи жакшы бир ыкма берди биздин Гапыр Мадаминов агайдан. Бирок тилекке каршы колдонгондо биз муну башкача колдонуп атабыз. Ар бир мектепте уюштуруучу бар, андан тышкары ар бир мугалимге жүктөп коет экен. Сен ушул ата-энелер мектеби боюнча папка ач, сүрөттөрдү тарт, отчетторду бер деп, бул ата-эне мектебине эмес эле мугалимди кагаз менен жүктөө мектебине айланып кетиптир да тилекке каршы. Класс жетекчинин портфолиосу деп ар бир класс жетекчи папка алат экен да, Гарано районолорго мен ушу сертификаттарды алдым, ушу грамоталарды алдым деп ошо отчетту да толтуруп берип турат экен да. Бул билим берүүгө кандай тиешеси бар мен билбейм. Эми биз жаңы билим берүү мыйзамында чоң бир иш кылганбыз. Эмне иш кылганбыз? Биз балдарды билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө департаментин ачкан өкмөт алдында. Анын бир эле иши бар, балдардын билимин текшерүү мектеп боюнча. Ошол балдардын билими аркылуу билиниш керек да, бул мугалимдер кандай сабак берип атат. Андан башка отчет сурап кереги жок негизи мугалимденчи. Отряддык күндөлүк, Манас уюму, Семетей уюму деген ар бир мугалим бүгүнкү күндө отчет тапшырат экен. Эми Манас атабыз баарыбыз жакшы көрөбүз. Бирок бүгүн башка заман. Манас эпосын окусак, Манас кезинде Дамаский сталь дегенди колдонгон, эң алдыңкы технологияларды колдонуп, душманды жеңген. Бүгүнкү замандын технологиясы башка. Ал отуруп алып мектепте 100 бала окуса эми 100 балага Манас айттырып кереги жок. Арасында шыктуулар бардыр, ошолор айтсын. Калгандар өзүнүн талантына жараша, өзүнүн бир мындай жаккан бир иши менен алек болсо туура болот деп ойлойм. 100% балдардын баарын Манас, Семетей жана ар кандай бир отряддык түзүмдөргө коштуруп, бул да мен ойлойм, бул убакыттын дайын жоголуп атабыз. Андан тышкары коопсуз каникул деп, каникулга чыгарда ар бир мугалим ата-энелерди чогултуп, бул жерде бул негизи биздин МЧСтин ишиби, силер балдар көлгө түшпөгүлө, чөгүп кетесиңер, жана башка деп ошондой отчет толтурат экен. Эми мугалим ага жооп бере албайт. Мугалим окуу процессинде жооп берет. А бала каникулга чыккандан кийин аны ата-энеге жооп бериш керек. Аны биздин өзгөчө кырдаал министрлиги кааласа ата-энелерди чогултуп алып, өзү бир сабак өтүш керек. Мугалимди муну менен жүктөгөн туура эмес. Кийинки слайдка өтсөк, усулдук кеңеш деген бар экен. Бул жерде директорде өткөн чогулуштагы кагаздарды кайра заводчо өткөзөт экен. Кайра кагаздар бүт ксерокстан өтүп, өзүнчө папкалар түзүлөт экен. Бир эле метод кеңеш бар, ошол жетиштүү дейт. Бир эле ишти бизде 2-3 жолу кылдыртып атат дейт да мугалимдер. Электрондук журнал. Эми биз баарыбыз мектепте окуганда класс жетекчиде бир журнал болчу, билесиздер, Асанов келди, Үсөнов жок, сабактан 3 алды, 5 алды депчи. Азыр мугалимдер ошол журналды толтургандан кийин электрондук вариантын барып үйүнө көчүрөт экен да. Ошого убакыт кетет экен. Бул жерде сунуш биз цифровизация заманында болгондо ар бир мугалимге ноутбук беребизби же ар бир класска компьютер коебузбу, бир эле электрондук вариант болсун. Мугалимдин убактын ага да кетирбейли.
Анан календардык күнүмдүк план деген бар. Эми жаш мугалим сабакка келгенде календардык план, күнүмдүк план толтурган туура, бирок бир 10 жыл стажы бар мугалимге ал кереги жок. Ал мугалим автоматтык түрдө баарын жатка билет, ал канына сиңген, аны кайра күндө күнүмдүк план жаздырткан, бул деле бир туура эмес иш деп ойлойбуз. Планерка, текшерүү кагаздарды сурайт дейт. Планерка сайын текшерүүчүлөр келет дагы, канча планерка өттүң, планеркада эмнени, эми мен ойлойм, бирөөбүздүн бир фирмабыз болсо, фирмадан планерка өткөзөсүң. Эмне иш кылдың, кылбадың деп ошого жараша иш кыласың. А мугалим болсо, эмне планерка өткөздүң, эмнени сүйлөштүңөр деп ошого отчет толтурат экен. Административдик кеңеш. Бул чарбачылык иштер, олимпиадалык иштер боюнча кайра эле мугалимге бир 5-10 беттен турган ар кандай отчетторду толтурат экен. Кийинки слайд көрсөңүз. Гараного ар бир мектеп отчет берет. Ар бир баланын успеваемость боюнча. Жакшы окуп атабы, жаман окуп атабы, ошол эле отчетту айыл өкмөт өзүнчө сурайт экен. Аким өзүнчө сурайт экен. Эми айыл өкмөттүн да акимдин да иш эмес. Ал билим берүүнү ким текшерет? Гарано министрлик текшерет. Мен ойлойм, андай иштерге айыл өкмөт чечеси жок болгондон андай отчет такыр суралбаш керек. Баягы байкуш мугалим копияларын жазып отуруп, тапшырып отуруп, убактын баары ошого кетип калат экен. Ийрим иштердин папкасы, кружоктор боюнча отчет деген бар экен ар бир мугалимдин. Шахмат кружок боюнча өзүнчө отчет, футбол кружок боюнча өзүнчө отчет. Эми мунун баарын көрсөтсөк болот кийин комитеттен. Бул жүздөгөн беттер, урматтуу коллегалар. Биздин мугалимдердин сабак бергенге убакыты жок экен. Алар кагаздын үстүнө кагаз толтурмай. Тарбия иштери боюнча уюштуруучулардын айлык маянасын көтөргүлө дейт. Эми бизде азыр өткөндө кандай жаман окуялар болду мектептерде. Психологдор 2,5 мектептен бир 500 эле мектепте бар экен. 2000 мектепте соц педагог деген бар экен, айлыгы 3000 сом экен, колуна алган. Ага киши иштебейт дейт. Ушундай маселелер бар экен. Анан ар бир иш-чара боюнча протокол сурай беришет экен. Ар бир кеңешмелер, ата-энелер чогулуштар боюнча, завуч алдагы кеңешмелер, кыскасы ушинтип отуруп 19 отчет бар экен, ар бир мугалимге жүктөлгөн. Эми элестете бериңиздер. 19 отчет деген бул эмне деген сөз? Кийинки слайд көрсөңүз. Демек биздин мектеп эмне менен алек? Күн сайын ар кандай отчетторду толтуруу менен алек. Кийинки слайд көрсөңүз. Биз ойлойбуз, бул жергиликтүү бийликтер өзүнүн кыла турган иштерин, функцияларын мектептерге жүктөбөш керек. Жана Сузакта кандай окуя болду, Портер канча баланы сүзүп кетти, башка окуялар болуп атат. Биз ошо бала менен мугалимге тийишпейличи, ошол академиялык процесс менен алек болсун, олимпиададан жыйынтыктарды көрсөтсүн. Жана башка. Бул баланын келечеги, бул Кыргызстандын келечеги. Биз 80 000 мугалимге бюджеттен азыр 70-80 миллиард сом коротобуз. Эми ошонун 40% убакытын биз кереги жок кагазга жумшасак, демек 20-30 миллиард сомду биз кереги жок жака колдонобуз. Жөн эле ысырап. Биз да муну токтотолу. Кийинки слайд көрсөк, башка мамлекеттер эмне